أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Ey Peygamber, aytqın ayalдарыңа, эгер бул дүнүйөнүн жашоосуну, коозугуну кааласаңар, келгиле, мен силерге берейин. Жана силерди чырайлуу жолу менен, жакшы жол менен силер менен ажырашайын. Эгер силер Алланы кааласаңар, Алланын элчисини, ахиретти, анда Аллах Таала даярдап койгон жакшы аялдар үчүн, силердин жакшы аялдарыңар үчүн өтө чоң сыйлыктарды. Ey Peygamber'in ayalları, силердин кимиңер туура эмес ишти кылган болсо, анда ага 2 эсе азап берилет. Мындай кылуу Аллахка жеңил. Ал эми силердин араңардан ким итаат кылса Аллага, анын элчисине, жакшы амалдарын кылса, анын соогуну 2 эсе көп кылып беребиз. Жана ага өтө жакшы рызкыларды даярдаганбыз. Ey Peygamber'in ayalları, силер башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Эгер Аллахтан корксоңор, назик сүйлөбөгүлө, жүрөгүндө оорулары барлар жаман күмөн кылып калбасын, жана каадалуу сөздөрдү айткыла. Бул Ахзаб сүрөсүнүн 28 аятынан тартып 32 аятка чейинки 4-5 аят. Ахзаб сүрөсү негизинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кадыр баркы, пайгамбарыбыз сыйлоо, адеп кылуу, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү, аялдарга тиешелүү маселелерге камтыган үчүн бул аяттагы ошолорго тиешелүү. Негизинен Ахзаб сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала аялдарга көп өкүмдөр берген. Ошол өкүмдөрдүн бирөөсү мына жерде да айтылып атат. Бул Ахзабтагы алдыңкы экинчи башындагы 28-29 аяттар, булар аят тахир деп айтылат. Ayat tahir degeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayallarına ihtiyar bergen. Kalasaňar meni menен жашагыла, ошол кедейликке, жокчулукка сабыр кылгыла, кааласаңар ажырашкыла. Ажырашып өзүңөр каалагандай жашагыла деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyar bergen. Ошон үчүн бул аятты ихтияр аяты, tahir ayat деп айтылат. 28-29 аяттар тахир аяттар болот. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Я айюхан наби кул ли азважик", ey пайгамбар, айткын аялдарыңа, "Ин кунтунна туриднал хаятад дунья ва зинатаха", эгер силер бул дүнүйөнүн жашоосуну, бул дүнүйөнүн коозугуну кааласаңар, фатаалай, келгиле, уматтиакунна, силерге беремин.
керектүү нерселерди беремин. Ва усаррихкунна сарахан jamila. Кийин чырайлуу жол менен силер менен ажырашамын деген аят. Мына ушулду тахир аяты деп айтылат. Бул аяттын түшүнүн качан түшкөн, сабабы нузулу боюнча хадистерде көптөгөн окуялар келет. Бул аят качан түшкөн десе, уламалар 3 түрлүү пикирди айтышат. Биринчи жамаат уламалардын, муфассириндердин бул аяттын түшүшлүгү ошол Ахзабтан кийин болгон. Ахзаб өткөн сабакта окудук, Бани Курайзадан кийин анан ушундай болгон. Мусулмандар Бани Курайзанын малы мүлкүнү, ошолорду олжолон алгандан кийин болгон окуя дешет. Экинчи бир жамаат бул Хайбардан кийин болгон дейт. 2 жылдан кийин Хайбар урушу болгон. Ошол Хайбардан кийин Хайбардагы бүт малы мүлк, олжолор мусулмандардын колуна тийген. Ошол вакытта аят түшкөн дейт. Экинчи кол, үчүнчү жамаат, үчүнчү бир кол бул Ибн Хаджар рахматуллахи алейхин сөзү, Фатхул Бариде айтат, бул болгон окуя, бул аят түшүшлүгү 9-хижриге таандык дейт. 9-хижриде болгон дейт. Бирок көбүрөөк уламалардын ружханы, ражих кол, ушул экинчи кол дейт. Хайбардан кийинги болгон окуя дейт. Хайбардан кийинги болгон окуя. Bunun kelip чыгышлыгы мусулмандар ошол Ахзабтан кийин жеңишке жетип, Бани Курайза Хайбарды басып алгандан кийин Хайбардын жери аябай жакшы жер болгон. Эгин эксең, эгиндер мол болгон, көп чыккан. Анан мусулмандар басып алгандан кийин, ошол алгандан кийин мусулмандарга Аллах пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам олжолордун бардыгын мухажирлерге бөлүп берген. Мухажирлерге бөлүп берген, ошол ансарларга көз каранды болбосун, алардан барып деке сурабасын деп мухажирлерге бөлүп берген. Бөлүп бергенден кийин анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары дагы ошол убакыттагы ахвалды көргөн, Хайбардын жашоосуну, Бани Курайзанын жашоосуну көргөн, алардын жашоосуну, алардын үйүндөгү нерселерди көрүп, булар дагы ошол нерселерге кызыга баштаган. Кызыгып айткан: "Я Расулаллах, мына башында кыйынчылык эле, азыр мына Аллах субханаху таала бизге келенчилик берди, Кудайга шүгүр. Мусулмандар жакшы жашап калды. Башка адамдардын үйдө бар нерсе биздин үйдө болсо дагы жакшы болот эле" деди. Falan алардын үйүндө ушундай нерселер бар экен, бизде ушул нерселер жок. Бизде мисалы пардабыз жок, бизде мисалы килем жок, палас жок дегендей себептерин айтышты. Алар аялдары жакшы кийим кийинет экен, андай кийимдер бизде жок. Ушундай кийим кийсек биз дагы, алардын кызматчылары бар экен, бизге дагы ошондой кызматчылар болсо экен деген өздөрүнүн талаптарын айта баштады. Себеби булар ага чейин кедейчиликти көргөн, бардыгы байлардын, ошол Бани Курайза, Хайбардын жашоосуну көрүп, Кисра менен Кайсардын жашоосуну угуп, алардын үй бүлөсү, пайгамбарлардын, баягы падышаларынын жашоосуну көрүп, не кылды? Пайгамбарыбыздын аялдары дагы ошундай бизге дагы болсо деген талаптарды, фикирлерин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ошол сөздү укканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга бул сөз катуу тийди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам буну жактырган жок. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын негизги максаты дүйнөгө келгенде дүйнөнүн убактылуу экендигини, ахирет негизги байлык экенин, дүйнөдө кедей болсоң дагы бол, ахиретте негизи жашоо экенин таалим бергени келген. Ошо таалим берген заттын үйүндөн ушундай сөздөр чыгып атса, бул жакшы нерсе эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул сөздөр жаккан жок. Алардын сөздөрү катуу тийди. Алар байкабастан айтты, бир гана фикир кылды, ошолор сыяктуу бизге дагы жеңилдик болсо, жашоо жакшы болсо деген максатта айтты. Бирок Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бул жаккан жок. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедейчиликти өзү тандап алган. Пайгамбарыбызга Жабраил алейхиссалам келип айткан: "Кааласаң бай болуп, падыша болуп пайгамбарлык кылгын" деген. "Кааласаң кедей болуп пайгамбар кылгын" деп ыктыяр берилген Аллахтын тарафынан. Анан пайгамбарыбыз машвара катары Хазрат Жабраилге караган, Жабраил алейхиссаламга караганда кедейликти ыктыяр кыл деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедейликти өзү ыктыяр кылган. Ошон үчүн пайгамбарыбыз кааласа падыша болуп, пайгамбар болгонго дагы кудурет жетет эле. Бирок аны тандаган жок, кедейликти өзү тандаган зат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кедейлик тандагандан кийин пайгамбардын үй бүлөсү дагы ошондой болот. Ошо пайгамбар менен кошо ошо жокчулукка сабыр кылыш керек, ошо менен чогуу жашаш керек. Ошон үчүн бул сахабая уммахатул муъминин аялдардын айткан сөздөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаккан жок. Ошол убакытта ушул тахир аяты түштү дейилет. Бир риваят. Экинчи риваят бул дагы Бухариде, Муслимде келген риваятта келет. Окуйсаңар, ал риваят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын бир эле учурда 9 аялы болгон. 9 аялы болгон. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам
Ар күнү бир аялдын үйүнө түнөгөн. Bir gün birösüne, ikincisine ушинтип түнөп келген. Бирок күнүнө асырдан кийинки маамулу пайгамбарыбыздын асырдан кийин бүт бардык аялдардын үйүнө кирип чыккан. Кирип баарын зыярат кылып чыккан. Ахвалың кандай, ооруган жоксуңбу, кемчилдик жокпу, бирдеге керек эмеспи деп зарылчылыктарын сурап турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Күнүнө адаты асырдан кийин эмне кылган аялдарыны тегелерип ахвалын сурап чыккан. Анын себеби ал башка аялына бир жумадан кийин очо жеткилет. Кезек менен келе турган болсо, bir күндөн болгон 9 күндөн кийин келет. 9 күнгө чейин эмне аралык көп, кандай болуп кетишин Кудай билет. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам күнүнө асырдан кийин эмне кылган? Аялдарынын бардыгын зыярат кылган, бардыгы Масжид Набавинин тегерегинде болгон. Ошол жерге кирип бардыгын Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам зыярат кылып турган. Адаты болгон. Анан аялдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдар топтолуп алып bir күн айтышкан. Пайгамбарыбыз бардыгынын үйүнө кирет. Катар кирет. Бирок Зайнаптын үйүнө барганда көп турат. Бизге 5 минут вакыт берсе, ага бир көбүрөөк вакыт берет. 10 минут, 7 минут, 8 минут, бир аз көбүрөөк вакыт берет. Деп эмне кылышат? Эмне кылып атты экен деген фикирде анан булар эмне кылышат? Өз ара кеңешет аялдар. Аялдар кеңешип, анан айтышат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде айтабыз, пайгамбарыбыз кандай асал менен кошо, баягы бир неше бар, асалар ошону жеген болсо, ошону жытышып калат. Бир жагымсыз жыт болот. Ошо нерсени жеп келдиңиз деп айтабыз деп аялдар кеңешет. Анын себеби Зайнаб энебиз, Зайнаб бинти Жахш разияллаху анха пайгамбарыбызга келгенде күнүнө пайгамбарыбыздын астына баягындай асалды сууга аралаштырып балды. Ошол суусундукту тартуулайт эле. Пайгамбарыбыз ошону ичип, бир аз кармалып калат ошону даярдаганга. Анан чыгып башка аялдарга өтөт эле. Ошол вакытты булар эмне кылды? Көбүрөөк вакыт берет деп кызганды. Кызганып туруп анан Айша энебиз менен Хафса энебиз. Айша ва Хафса энебиз экөөбү машвара кылышып, эмне пайгамбарыбыз келсе сиз асал менен кошо баягы бир жыттуу нерсени, жагымсыз жыты бар нерсени ичтиңизби деп сурайбыз дейт. Ушул жагымсыз нерсени ичтиңиз деп сурайбыз дегенде эмне кылышат? Машвара кылышат. Айша энебиз, Хафса энебиз, Сауда энебиз, дагы ушундай башка аялдар дагы. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын 9 аялы болсо, 2 жамаат болгон. Бир жамаат Айша, Хафса, Сауда, Сафия разияллаху анхунна, булар бир жамаат болгон. Экинчи жамаат экинчи тараф болгон. Зайнаб энебиз, алар Умму Салама, Умму Хабиба, булар баары экинчи жамаат болгон. Эки тарафка булар бөлүнүшкөн, 2 жамаат болушкан. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшени Зайнаб энебизден чыгып, кийин Айша энебиздин барганда айтат: "Я Расулаллах, сиз эмне баягындай жыты жагымсыз нерсени ичтиңизби?" дейт. Пайгамбар: "Я Расул, ичкен жокмун, асал ичтим" дейт. Асал ичтим, башка ичкен жокмун дейт. Анан Хафса энебиздин үйүнө барат. Хафса да айтат разияллаху анха: "Эмне сиз асал менен кошуп баягыдай эме ичтиңизби?" дейт. Жагымсыз жыты бар нерсени жок дейт. Мен болгон асал ичтим дейт. Анан Сауда энебиздин үйүнө барат. Сауда разияллаху анха Саудага барганда эштен кирип келгенде эле айтып салат. Али пайгамбар кирип отурганга чейин эле эштен кирип киргенде эле айтып турат. Себеби карып калган аял болот. Өзү анан пайгамбар түшүнүп алат, бул аялдардын хыйласы экен. Аялдардын бул оюн экенин Расулуллах түшүнүп калат. Себеби тигилер жакын отургандан кийин айтат, бул алыстан эле эштен киргенде эле пайгамбарды көргөндө эле баягы сасыгыра жыты бар нерсени ичтиңиз деген сөздү айтканда аялдардын нерсе экен, хыйласы экен, алмай көлдү баягы оюн экенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам билип калат. Сауда энебиз айтат: "Алар мага айткан эле" дейт. Пайгамбарга жакын келип отурганда айткын деп. Мен бирок карап калганмын, унутуп калганымдан эштен көргөндө эле айтып салдым дейт. Анан ошондо Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам каттуу ачууланып, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам эмне кылган? Аялдарга жакындабайм деп касам ичет. Bir ай аялдарга жакындабайм деп касам ичип, аялдардан кетип калат. Бул баягы Мужадалада, суратул Мужадалада окуйсуңар иншаллах. Ал жерде Аллах субхана ва тааля айтат: "Кад самия Аллаху кавлаллати туджадилука фи завджи ва таштаки илаллах аллазина юзахируна." Ayat tahrim ayat ekan, surat tahrimdagi ayat ekan. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallohu lak. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallohu lak tabtaghi marzat azwajik wallahu ghafurur rahim.
Мына ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул аятта келет, аялдарына жакындабайбын деп касам ичет. Ошол асалды өзүнө харам кылат. Юханнаби лима тухарриму ма ахаллаллаху лак. Ey пайгамбар, сага Аллах халал кылган нерсени неге харам кылдың деп Алла Таала эмне кылды? Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассаламга тыюу салат. Анан пайгамбар кафара берип касамынан чыгат. Анан ошол убакытта Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бир ай өзүнүн балахана деп коет, мештин жанында бир балахана болот, экинчи этажында, экинчи кабатта ошол жерде жашайт. Аялдарына жакындабайт, келбейт. Анан ушул учурда Аллах субханаху ва таала ушул аятты түшүрөт. Ушул аяттарды түшүрөт. Я юханнаби кул ли азважика ин кунтунна туриднал хаятад дунья ва зинатаха фатаалейн уматти'кунна ва усаррихкунна сарахан джамила. Ушул аят түшүрөт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшөт. Бирок ошол аралыкта дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдардан алысып кеткенден кийин сахабалардын арасында, аялдардын арасында өтө бир ызы чуу болот, кыйын акыбал болот. Пайгамбарыбыз талак берип салды, пайгамбарыбыз наразы кылып алдык, капа кылып алдык деп бүт баары кыжалат болот. Элдин баары кыжалат болот. Ошондо Абу Бакр разыяллаху анху келет пайгамбарга келип зиярат кылганча Айша энебизге келет, урушат. Sen пайгамбарыбызга айтканмын, сен пайгамбардын аялысың, башка аялдар сыяктуу эмессиң. Бирдеке жок болсо менден сурабайсыңбы? Пайгамбарды эмнеге кыйнадың деп урушат. Hazrat Umar келет, Хафызага келип кызыга айтат, ушул сөздү айтат. Менден сурабайсыңбы, сен пайгамбарды эмне капа кылдың деп, бүт бардыгы капа, кыжаалат болуп турган учурда, анан Аллах субханаху ва таала ушул аятты түшүрөт. Ушул аятты түшүргөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылат? Аялдарына ыктыяр берет. Tehir деп айтылат. Бул экинчи бир окуя. Үчүнчү дагы бир окуя келет, Термизиде келет. Бул окуя пайгамбарыбызга сахабалар тамак жөнөтөт эле. Көбүнчө тамак, белек, хадияларны Айша энебиздин үйүнө келгенде берет эле. Бир күн айланып келет, ошол күнү Айша энебиздин үйүнө келгенде берет. Айша энебиздин келген баягы кесектеги үйү турган нобат күнү дүйшөмбү күнү болот. Йомул иснейн, дүйшөмбү күнү болот. Дүйшөмбү күнү келгенде сахабалар тамагыны, хадиясын пайгамбарга берет эле. Себеби билет эле пайгамбарыбыздын сүйүктүү аялы Айша разыяллаху анха. Анан аялдар топтолуп алып, кайра машвара кылышат. Машвара кылышат дагы биздин үйгө келгенде хадия келбейт, белек беришпейт. Айшанын үйүнө барганда эле белек берише берет. Белек берише берет. Пайгамбарыбызга айтайлык. Пайгамбар сахабаларга айтсын, Айшанын эле үйүнө эмес, башкалардын үйүнө барганда дагы хадия берсин деп айтайлык деген сунуш кылышат. Анан келип айтышат, я Расулалла, бизне ушинтип сизге айтайлы деп атабыз, сунушубуз биздин үйгө дагы, башкалардын үйүнө дагы келгениңизде адамдар хадия берсин, сахабаларга айтыңыз бардык эле Айшанын кезеги келгенде бербесин деген сунушту айтат. Бул сөз дагы Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жакпайт. Саллаллаху алейхи вассаламга жакпайт. Пайгамбарды эч качан эчтеке сураган эмес. Кантип айтат сахабаларга, силер мага Айшанын үйүнө башка күндөрдө дагы хадия берип туруңар деп. Пайгамбар эчтеке сурабайт. Алса карзыга алат, кайтарып берет. Пайгамбар айткан, ким эмне жакшылык кылса, бүт бардыгын бердим, бир гана Абу Бакрдыкын бере алган жокмун. Анын сыйыны, анын белегини Алла Таала махиретте өзү берет деген. Ушундай зат болгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул аялдардын сунушу чаккан жок. Алар айтышты, я Расулалла, айтыңыз сахабаларга биздин баягы очурет келгенде дагы берсин деген сөздү айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул дагы жаккан жок. Ошол учурда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул тахир аят түшкөн деген бул дагы риwаяттар келет. Кыскасы 3 кылда окуя болуп атат. Ошондон кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тахир деп ыктыяр берет. Ыктыяр бергенде биринчи Айша энебизден баштайт. Айша энебизден баштайт. Айша, эгер сен ахиретти кааласаң, мени кааласаң, пайгамбарды кааласаң, анда ушул кедейчиликке, жокчулукка сабыр кылып жашагын дейт. Эгерде сен дүйнөнү кааласаң, дүйнөнүн коозугуну, байлыгыны, дүйнөнүн нематтарын карасаң, анда сага уруксат беремин. Каалагандай жашагын дейт. Бирок пайгамбар айтат, бул маселени барып ата-энең менен кеңешкин дейт. Анын себеби Айша энебиз жаш кыз болот. 9-10 жаштагы кыз, жаш кыз эми шашылып калбасын деп пайгамбар айтканда, Айша энебиз айтат, афика я Расулалла, афика хадисте келет, сиз үчүн мен ата-энем менен машвара кылайынбы? Мен сизди жана Алланы ахирет тандадым дейт. Инни ихтартуллаха ва расула вал ямал ахир.
Men sizni ahiretde jana Allah'ını tanladım deydi. Bирок menin ihtiyarımды eç kimge aytпаңыз deydi. Degende Ayşe'ye Peygamber aytат, men barını aytam deydi. Ayşe meni ihtiyar kıldı de barını aytam deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Bardık ayallarına barat. Barına barganda bardığı ahiret tanıdık deydi. Ahirette Allah'ın elçisini tanıdık, bizge dünyanın gereği yok deydi. Dünyanın gereği yok deydi. Oşol uçurda Allah subhanahu wa ta'ala uşul ayat düşürgen ya eyyuhan nebi kul li azvajik ey peygamber, ey ulu peygamber aytqın ayallarına in kuntunna turidnal hayatad dunya ve zinataha. Eğer seler uşul dünyanın jaşoodogу uşul dünyanın nimetlerini, kozluklarını kalasaňar fata'aleyn kelgile umatti'kunna silerge bereyin. Umatti'kunna mata'dan çıkan. Bu mata degeni talak bergende jönöge talak berilbeyt, talak menen koşo birdeke berip jönötület. Bunu mata dep aytılат. Mut'a dep aytılат. Düşünüňörmü? Talak bergende şeriatda jönöge talak berbesen jok degende kiyirini alıp berip anan jakşı jol menen ajraşkılan degen söz. Oşonu ayttat umatti'kunna kalasaňar silerge jol beremin, kerek nerseni beremin we usarrihkunna sarahan jamila. Jana çiraýly jol menen, jakşı jol menen siler menen ajraşamyn dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kılat? İhtiyar beret. İhtiyar bergende ummahatul müminin 9 ayalların bardığı oşul vaqtda biz Allah'ını ahiretdi, peygamber ihtiyar kıldık dep jogap beret. Jogap beret. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem negizgi talimi ümmetke ne bolçu? Dünýäne muhabbat kirip ketmesin degen talim bolçu. Ümmetke hiç kaçan dünýäne muhabbat kirip ketmesin dep peygamber kattu eskertken oşon üçin hadiste hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Dünyanın jakşı görüşlük bardyk jamanlıktın başatı degen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşul dünyadagi bolup atkan nersenin büt bardığın artında turgan nerse hubbud dunya. Başka hiç teke jok. Bolgany ne hubbud dunya dünyanın jakşı görüşlükler uşul nersege barıp atar. Oşon üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine özgöçe basım jasap, hiç kaçan bulardın yüregine, kıyalına ne dünyanın muhabbati kirip ketmesin dep ne kılgan hubbud dunya ra'su kulli khati'a degen. Emoşon tuvatkan zattın üyünde ayalдар uşunday sunuştary kıldı. Sunuş ele kılıştı, alar talap kılıştı. Bирок ne kılgan jok, kattu turuşkan jok alar buga. Bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün üyündögi, Peygamber'in üy bülösündögi ayaldardan uşunday fikir kılganlygyna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem narazı boldu dagın. Ne kıldı? Tahyir ihtiyar berdi. Oşon üçin musulmandın baktılı boluşunun negizgi maksatı neken? Dünya emes ahiret. Dünya emes ahiret. Kedey bolup dile baktul bolsa bolat. Kedey bolup dile baktul bolsa bolat. Muna uşul Peygamberimizin ayaldarının büt bardığı kedeyçilikti, jokşulukty ihtiyar kıldı. Bирок baktul ayalдар. Ummahatul müminin dep aytamız. Jönöke ayal emes, bütkül dünýäge sabak bolup atkan ayalдар boldu. Bütkül dünýäge ne bayagynday ülgü bolup atkan ayalдар boldu. Allah subhanahu wa taala Kur'anda aytyp atat: Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadi minen nisa' in ittaqaytunna. Sizler jönöke ayalдар siýakty emessiňer, sizler peygamberden ayalsyňar, sizlerden martabaňar, darajaňar öte biýik dep Allah subhanahu wa taala ne kıldı? Alardyň darajasyny aýtdy. Anan bularga aýtdy, kalasaňar uşu dünýäniň baryny bereýin dedi. Kalasaňar anda we usarrihkunna sarahan jamila, sizlerde çiraýly jol menen ajratamyn dedi. Ajraşamyn dedi. Şeriatymyzda talak degen masale bar, nikah degen masale bar, ökөөniň teň jol jogosu bar. Nikah kılganda bardygy maşwara kılat, keňeşet, üýden kızdy ne kılat? Syy menen alıp kelet. Bирок çıkkanda, uruşkanda, talak bergende uruş janjal menen kordop, üýden kuup çygyp ana ajraşat. Bu şeriatyň yolunda tora gelbeydi. Şeriatyň yolunda, şeriatda ajraşуу degen bar, bирок kanda jol menen usarrihkunna sarahan jamila. Çiraýly jol menen, jakşı jol menen kantyp izzatlap ana alıp kelgen bolsam, oşondoy jakşı jol menen ajraş deydi. Peygamber de aytdy, eger kalasaňar silerge kerekli nerseňerdi berip, mal-mülküňerdi berip turup, ana ne kılamın silerdi? Uruşpay, talaşpay, üýüňerden kuwastan çiraýly jol menen silerdi menen ajraşamyn dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı?
ne kıldı? Hüküm kıldı. Oşonun üçün ajraşуудун jolu dagы şariatda uruşuu jolu menen emes, talaşуу jolu menen emes, аны tokmoktop, urup, kuup çıgуу jolu menen emes. Aytiş керек, экөөбүз келишпей калдык, экөөбүздүн пикирибиз келишпей калды, экөөбүз эки тараптуу адам экенбиз. Эми сен да бактылуу бол, мен да бактылуу бол, мынау көнөктү кийип кой, мынаны алып жеп кой, ичип кой. Сен да бактылуу бол, мага дуба кыл, мен сага дуба кыламын деп ажырашыш керек. Бул инсанияттын талими ушундай болот. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Алла Таала пайгамбарыбызга айтып атат, айтканаларга, эгер кааласаңар, силерге керектүү нерсеңерди берейин дагы, усаррихкун сарахан жамила. Чырайлуу жол менен, жакшы жол менен силер менен ажырашайын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдарына сунуш кылды. Аялдарына сунуш кылгандан кийин аялдардын бардыгы биз Алланы ахиретти кааладык деди. Алланы ахиретти кааладык дегенден кийин Allah subhanahu wa ta'ala kiyingi ayette aytып атат: "Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-daral akhirah." Eger sizler Allah'ını, ahiretti, peygamberdi tandasaňar, fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima. Anda sizlerin içiňerdegi muhsinat, jakşı ayaldarga ne kıldı? Öte çoğ, öte zor, çoğ nelerdi? Ajırlardı, sowaptordu belgilep koygan dedi. Emi sizler bul dünyada biraz kıynalasıňar, jokşulukka kıynalasıňar, birok ahiretde hiç kim jetmegen makamga jetesiňer. Hiç kim kiybegen, hiç kim jebegen, hiç kim körbegen niýamattın bary sizlerge berilet dedi. Bul dünyada arzulagan niýamatga kızıgıp atasıňar, birok ahiretde hiç kim körbegen, hiç kim jetmegen eň syyluu, eň körküm, çyraylуу niýamatlaryň bardygy sizlerge berilet dedi. Fa innallaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran azima. Sizlerin içiňerdegi jakşı insanlarga, jakşylaryňarga Allah Taala öte uluu sowaptordu daýatap koygan dedi. Uşuntip ayaldары Peygamberimiz tandagandan keyin Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimizge mınday ayet düşürgen. Uşullerime de gelet Ahzab'da. La yahillu leken nisa'u min ba'd ve la en tebeddele bihinne min azvac ve lev a'cebeke husnuhunne illa ma melekat eyyeminuk ve kana Allah ala kulli şeyin rakiba. Ayalların bardığı Allah'ın peygamberdi Allah'ın ahiret tanıdık degenden keyin Allah Subhanahu wa Taala ayallarını şükür bayağı tanıdığını kabul kılıp Allah'a usan bolgandan peygamberimize hüküm kılat deme. Al hükümme la yahillu leken nisa min ba'd. Bundan keyin sana başka ayallar halal emes dedi. Başka ayal albaysın. Bundan keyin başka ayal alganga bolbayt. Ve la an tebeddele bihinne. Alardı ne özgürlükünde de bolbayt. Biröөнü koyup berip ekinçini alam degende bolbayt. Ve lev a'cebeke husnuhunne. Başkalarının çıraylığı, sululuğu sana jaksa dagın. İlla ma malakat yeminuk ve kana Allahu ala kulli şeyin rakiba degen ayet düşürdü. Allah Taala Allah'ın tandoosunu kabul kılıp, "Em uşullar senin ayaldarın. Uşullar seni tandadı, em başkanı albaysın" dedi. Başkanı albaysın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem illa ma malakat eymanuk. Kul astında boluşu mümkün, kul katarı, kün katarı, birok nikah kılıp alganga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jok dedi. Uşulарды özgörtdü, uşullar senin ayaldarın, seni tandadı dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din köp ayal alganının negizgi sebebi din tarkatı bolgan. Kowumdordun arasında ıntımak boluş üçün, din tarkatış üçün köptögön masele ayallara teşeli maseleler var. Al masele ayallara kul jetet. Ayallara kul jetet. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gana Ayşe bakira algan, kalgan bardygy göğüs ölüp kalgan, dumuştan ajıragan, kıynalgan abalda algan ayalların büt bardygyny. 25 yaşında 40 yaşdagi ayalda algan hadis enebizdi. Aga çeyin iki turmuş körgön ayalda algan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oşon üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in büt ayaldары karasaňar Kureyşi de var, Kureyşi emesi de var, Kıptiye de var, Yahudiye de var, büt bardygy var. Oşol kowumdordun bardygyny özüne tartyş üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaldardy algan. Çünkü ayaldaryny ardygyny Allah Taala tandap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen. Mına uşul jerde ne kıldı? Uşul ayet düşkönden keyin Allah Taala aytdy. Emi uşulарды gana algın, başkalar özgörtpögün, illa ma malakat eymanuk, algandar men jaşagyn degen ayatty. Ayallardын tandoosunu syylap Allah Taala düşürgen. Çünkü andan keyingi ayatda Allah Subhanahu wa Taala emi peygamberimizin ayallarına hayırlı atat. Emi siler peygamberi tandadyňar, ahiret tandadyňar, uluu makam tandadyňar. Emi jönökey emessiňer. Siler öte ihtiyat boluşuňar gerek. Öte ihtiyat namına kılışınar gerek. Siler başka adamlar siyahtı emessiňer dep keyingi ayatlarda ayallarga teşeli hükümler aytyp atat. Al ayat ya nisa'an nabi
men ya'ti minkunna bi fahisha mubayyina. Ey peygamberden ayaldары, sizlerden kiminger bir uyat işti, je bolsam bir tura emes işti kılgan bolsa, yudaaf lahal azabu za'fayn. Aga günösü dagı 2 есе köp bolat. Ve kana zalika ala Allah yasira. Anday kılıp koyu, bunday kılıp koyu Allah'a jengil degen ayat. Ya nisa'an nabi men ya'ti minkunna bi fahisha. Fahisha bette vallar tura emes kılgan nerseni aytılат. Fahisha degen negizi uyatsız nerseni aytılат. Biroq arab tilinde fahisha degen söz bir gana uyatsız nerse emes. Hilafı avla işlerge de aytılат. Eğer de oşol yerine baş iyibese, baş iyibey nuşuz kılsa, anından fahisha dep aytılат arab tilinde. Çünkü erkekke ayal kişi başı iş gerek, itaat kılış gerek. İtaat kılbastan baş iyibey koysa, buna oşol sözü dağın arab tilinde fahisha dep aytılат. Aleyme fahisha bimana zina, bu degen Allah'ın nesanda oluşu mümkün emes. Bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala kişinekey nesenden fahisha dep aytılат. Demek kişinekey nese sizler üçün çoğ nese degen manada aytılат. Çünkü ya nisa'an nabi men ya'ti minkunna bi fahisha mubayyina. Ey peygamberden ayaldары, sizlerin içinde kim açık bir uyatsızlık kılsa degen. Kim açık bir peygamberge itaat kılbasa, misalı peygamberler ne kıldı? Bizge bere turgan nerseni köbürök bergen deydi. Kireşeni köbürök bergen bir yıldık. Bizge жақсы kiyim alıp bergen, жақсы tamak jeylik degen sunuşları berdi da. Yaşao жақсы bolsun, üyü жақсы bolsun degen sunuşları berdi. Uşunda işleri kim kılgan bolsa sizlerin arаңardan yudaaf lahal azabu za'fayn. Oşol işten peygamberden köngülü orup kalgan bolsa, anda al adamga 2 есе, al ayalga 2 есе soğup günah köp bolat dedi. Yudaaf lahal azabu za'fayn ve kana zalika ala Allah yasira. Bunday kılıp koyu Allah'a jengil dedi. Bunday kılıp koyu Allah'a jengil. Başka adamlar uşu işini kılsa, alarga bir soğup bir azap verirse, sizlerge 2 есе köp verilet dep Allah subhanahu wa ta'ala ayallarga eskertti. Demek sizlerden darajaňar biyik darajada adamsıňar, soğup da köp verilet, oşonda eyle ne verilet? Ekinci tarafı da var. Eger tura emes iş kılsaňar, peygamberin yüreğine olursaňar, anda sizlerge dagın azap da köbürök verilet. Azap dagın köbürök verilet. Demek yuza bi fahişeden birat fahişeden birat neken? Ette uyatsızlık dep tercüme kılanlar var, biroq uyatsızlık emes. Bayagınday tura emes işleri kılgan bolsaňar, baş iýbeseňer, açık baş iýbeseňer, yuzaaf lahal azabu za'fayn. Sebebi fahisha boluşu mümkün emas. Sebebi fahisha mubayyina dep atat, arkasında sıfatı var. Mubayyina degen açık degen söz. Açık fahisha bolbayt. Fahisha mahfi bolat. Oşoň üçin bu jerde manasy neken? Peygamberge baş iýbesden, peygamberge itaat kılbagan bolsaňar, anda sizlerge 2 есе azap köbürök berilet. Ve kana zalika ala Allah yasira dedi. Emin peygamberden ayalı bolup yaşaş kıyın degen söz. Kıyın. Sabır kılıp peygamberin köngülüne orutpastan yaşasaňar, anda ese soğup da alasyňar. Biroq peygamberge yüreğine orutup koysaňar, tura emes iş kılsaňar, anda sizlerge azap dagın 2 есе köp bolat degen ayat. Demek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin bilösünük adamlar emes. Adamların arasında dagın ne bolat? Bagda sortu bolat. Adamların türü bolat. Oşol peygamberler adamların içindeki en afzeli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonda ile ummahatul müminin dagın en afzal ayallar bular. Ümmetke çılak bolan ayallar. Bularga soğuğu dagın köp, azabı dagın köbürök boluşu mümkün. Kur'anda aytyp atat, eger kim tura emes iş kılgan bolsa, yudaaf lahal azabu za'fayn, aga azap 2 есе köbürök berilet ve kana zalika ala Allah yasira. Uşunda söz peygamberimizge da kelgen. Peygamberimizge da Allah subhanahu wa taala aytkan, eger de sen dagın tura emes kılsaň, saňa dagın 2 есе köbürök azap berilet degen ayat var. Adam ulu bolan saýyn, anyň darajasy da biýik, kişideki nesesi dagın çoň bolup görünет. Buna usul ayatlardan, kiyingi ayatlardan bilinet. Bir adam eger jahil adam günah kılsa, al günah kişinekey günah bolat. Oşo nerseni bilip turup alımlar kılsa, talabalar kılsa, karlar kılsa, dindeki adamlar kılsa, imamlar al öte çoň günah bolat diýet. Jahil kılgan günah menen imamdın, alımdın, kazının, muftinin, talabanın kılgan işinin ayırması var. Tigi bilbesden kıldı. Bul bilip kıldı. Oşoň üçin bilip kılganyga dagın azap berilet. Tigi bilbey kılgan üçin günah bolsa, bul günöňün sebebiden, günöňün dagın azabyny jana bilip kılgan üçin dagın azap tatat. Azap tatat.
Ушул аяттан билинет. Ошон үчүн алым болуш кыйын нерсе, алым болом, кары болом, авлия болом десең, анда өтө эhtiyat болуш керек. Савабы дагы көп, азабы дагы көп. Алла сактасын, эгер туура эмес иштерди кылган болсок, Алла Таала баарыбыз кечирсин, анда азабы да көп болот. Ошон үчүн эhtiyat болуш керек, эhtiyat болуш керек. Андан кийинки аятта Алла Таала айтат: "Ва май яқнут мин кунна лиллахи ва расулих." Ал эми ким итаат кылса, моюн сунса Аллага, Алланын пайгамбарына, ва та'аммал салихан, жана жакшы амалды кылса, нутиха ажраха марратайн. Жана ага дагы соопту эки эсе көбөйтүп беребиз. Ва атадна лаха ризкан карима. Анын үчүн биз эмне кылганбыз дейт? Сыйлуу тамакты, сыйлуу жакшы соопторду даярдап койгонбуз дейт. Демек, алдыңкы аятта эки эсе азап болот дедиле, кийинки аятта ва май яқнут мин кунна. Канаты яқнутту итаат манасында. Ал эми ким Аллага, Расулуга итаат кылса, ва та'аммал салиха, жакшы амал кылса, нутиха ажраха марратайн. Ага эки эсе не кылабыз? Соогуну беребиз. Биринчиси кылган амалы үчүн, экинчиси пайгамбарга итаат кылган үчүн. Пайгамбарга итаат кылганда соогун алат. Ошон үчүн аял заты эрине итаат кылган үчүн да сооп алат. Аллага итаат кылган үчүн өзүнчө сооп алат. Эрине, жолдошуна итаат кылган үчүн дагы соогун алат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде нутиха ажраха марратайн. Ага эки эсе соопту беребиз. Эрине итаат кылган үчүн, пайгамбарга итаат кылган үчүн жана Аллага итаат кылган үчүн. Ва атадна лаха ризкан карима. Жана ага биз керим, жакшы сыйлуу эмелерди, рызкыларды, соопторду даярдап койгонбуз дейт. Ризкан карима деген, карим деген сый менен берилген тамакты айтылат негизи. Ризкан карима. Эми сурап албастан сый менен берилген айтылат. Кээде бирдекени жейсиң, сурап алып жейсиң, кор болуп жейсиң. Тилемчи болуп, алиязы билла суранып жегендер бар. Жеп атат, бирок кор болуп жеп атат. Кээде бирөө өзү сүйүнүп келип берет. Бул сый тамак болуп эсептелет. Ошон үчүн Алла Таала айтты, силерге ва атадна лаха ризкан карима. Аларга ризкан карима сурабай турган, хадияны бизге алып келсин, бизге алып келсин дейдирбестен, башка кылдырбастан, жана ахиретте дагы Алла Таала сыйлуу жайларды өзүнүн рахматы менен берет деген аят. Түшүнүктүбү? Ва атадна лаха ризкан карима. Андан кийинки аятта: "Я ниса ан-наби, ластунна ка ахадин минан ниса ин иттакайтун." Эй пайгамбардын аялдары, силер башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Кадимкидей эле башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Качан иниттакайтунна ин шартия. Эгер Кудайдан корксоңор. Кудайдан корксоңор, силер өзгөчө аялсыңар, башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Фала тахзана бил каул. Назик сүйлөбөгүлө. Назик сөздөрдү сүйлөбөгүлө. Фаят ма'аллази фи қалбихи мараз. Жүрөгүндө оорусу барлар силерге тартылып кетпесин. Силер тарафка ооп кетпесин. Окулна каула ма'руфа, кадалуу орточо сөздү сүйлөгүлө деген аят. Бул аятта дагы Аллах субханаху ва таала экинчи өкүмү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарына, пайгамбарды тандадыңар, эми силер башка адамдардын аялдары сыяктуу эмессиңер деди. Мына ушул аяттан уламалар айтат, пайгамбарыбыздын аялдары эң афзал аялдар дейт. Кээ бирлер ыктылап кылган, пайгамбарыбыздын аялдарынан сырткары дагы Асия энебизди, башка аялдарды дагы айткан, алар менен чогуу ошол пайгамбардын аялдары да бар. Кыскасы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдары жөнөкөй аялдар эмес. Я ниса ан-наби ластунна ка ахадин минан ниса. Көрдүңөрбү? Силер башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Качан иниттакайтунна шарт. Кудайдан корксоңор, таквалуу болсоңор, анда силер жөнөкөй аялдар сыяктуу эмессиңер. Яни өзүңөрдү жөнөкөй аялдарга салыштырбагыла деген сөз. Буга боло берет, мага да боло берет дебегиле. Мындай бар экен, менде да болсун дебегиле деп атат. Бирөөнүн үйүнө барып, анын кооздугуну, буюмдарын көрүп, менде дагы ошондой болсун дебегиле. Силер башка аялдар сыяктуу эмессиңер. Силер рахматтан лил аламин болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын неси аялдарысыңар. Аллах Таалам ушунча заттын аялдардын арасынан тандап, ошол затты силерге насип кылды. Ошондой улуу заттын никесиндеги аялсыңар. Ошон үчүн силер өзүңөрдү башка аялдар сыяктуу ойлобогула. Алар сыяктуу өзүңөрдү ордуна койбогула. Силер жөнөкөй эмессиңер, улуу аялсыңар. Кадыр бартуу аялсыңар деп Аллах Таалам я ниса ан-наби ластунна ка ахадин минан ниса ин иттакайтунна. Башка аялдар сыяктуу эмессиңер, Кудайдан корксоңор, силер Аллахтын сүйүктүү пендесиңер. Сүйүктүү пайгамбардын аялысыңар деди дагы. Фала тахзана бил каул. Фала тахзана бил каул дегени назик сөз сүйлөбөгүлө деди. Назик
erkeklerdi özüne tartatыган сөздөрү сүйлөбөгүлө. Fayat ma'allazi fi qalbihi maraz. Жүрөгүндө оорусу барлар силерге майыл болуп калбасын, тартылып кетпесин, силерге жаман күмөн кылып калбасын, үмүт кылып калбасын деди. Демек, Аллах субхана ва таала пайгамбарыбыздын аялдары аркылуу жалпы үммөткө тарим берип атат. Чочун эркек менен сүйлөшкөндө аял киши назик сөз менен кайрылбаш керек. Эрди каттын ортосундагы сөздөр болот, ошондой назик сөз менен кайрылганга болбойт. Чочун эркекке кантип сүйлөш керек? Ва кулна каулан ма'руфа. Катуураак жооп бергиле, каадалуу, орточо жооп бергиле дейт. Демек, аял заты дагы кээде эркектер менен сүйлөшкөнгө туура келип калат зарылчылыкта. Шарият уруксат берет. Берет. Бирок сүйлөшкөндө назик үндөр менен эмес. Тыюу салынган. Ошол бузукунун бардыгы ушул жылмаюудан, назик үндөн башталат. Бузукунуктун бардыгы каяктан башталат? Жылмаюудан жана назик сүйлөгөндөн башталат. Эгерде эркекти жиркеп, кагып урушу берсе, ал менен кайра сүйлөшпөйт. Ага эмне кылат? Жулуу сүйлөп, жумшак сүйлөп, жылмайып, назик сүйлөсө, эркек адам жаман күмөндөргө кире баштайт. Ошон үчүн Аллах субхана ва таала бул жерде пайгамбарыбыздын аялдары аркылуу жалпы үммөттүн аялдарына кайрылып атат. Фала тахзана бил qawl. Жумшак, назик сөздөр менен кайрылып сүйлөшпөгүлө, кайрылбагыла эркектерге. Фаят ма'аллази фи qalbihi marad. Жүрөгүндө оорусу барлар. Жүрөгүндө оорусу барлар, балдар пайгамбарыбыз менен жашаганда кафирлар бар, мунафиктер бар, яһудилер бар, мусулмандар бар, баары бар. Кээде алар менен дагы сүйлөшкөнгө туура келип калат. Мунафиктер аябай көп болгон Мадина мунавварада. Алар эмне кылат? Келип жаман күмөндө болушу мүмкүн, жаман фитна салышы мүмкүн. Ал эми чыныгы момун мусулмандарда андай фикир болбойт. Бирок бетте фикулу бихи мараза мурат мунафиктер, эки жүздүүлөр. Эки жүздүү адамдар силердин аялыңарга келип, жаман күмөндөр салып, фикирлер салып, жаман сөздөрдү таратып, фитна кылышы мүмкүн деп Аллах субхана ва таала фала тахзана бил qawl дейт. Демек, аял киши чочун эркек менен сүйлөшкөндө эмнени сакташ керек? Өзүнүн үнүн сакташ керек. Өтө жылмайганда болбойт. Ага назик үнү менен жумшак сүйлөгөндө болбойт. Ага болгондой эле баягы ким баласы менен атасы менен кызы сүйлөшкөндө сүйлөшүш керек болду. Андан башка эрдин каттын ортосундагыдай сөзү менен сүйлөшкөнгө болбойт. Шарият тыюу салат, себеби ушул жерден бузукулуктун баары башталат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде каттуу тыюу салган фала тахзана бил qawl fayatma'allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Демек, алар менен сүйлөшсөңөр, чырайлуу жолдор менен, каадалуу, орточо, жакшы сөз менен сүйлөшкүлө деп атат. Демек, экинчи аятта qulna qawlan ma'rufa дегенден билинди, алар менен урушуп кетпегиле деп атат. Бир жолу урушуп, жиркип, түртүп, каргап, андай да кылба деп атат. Qulna qawlan ma'rufa. Түшүнүктүбү? Эки тараптын ортосуна айылды, өтө жумшак, назиктер сүйлөбө, жиркип, сиркип, какпа дагы орточо сөз менен кайрылга деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аялдарына ишара кылды. Пайгамбарыбыз аркылуу жалпы үммөткө Расулуллах Алла таалам өкүм берди. Мына ошон үчүн пайгамбардын аялдары дагы зарылчылыкта сүйлөшкөн. Мисалы, көптөгөн хадистер уммахатул муъмининден келген. Айша энебизден, Хафса энебизден уммахатул муъминин толтура хадис айтат. Разияллаху анхунна. Ал качан келди? Ошол сахабалар аркылуу келди. Ибн Аббас айтат, Урва айтат, Абдуллах ибн Умар айтат, Абдуллах ибн Аббас айтат, бүт баардыгы риваят кылат. Айша энебизден, Хафса энебизден, Умма Салама энебизден башкасынан риваят кылышат. Демек, зарылчылык болгондо окуяларын айткан алар, хадис риваят кылган, илимге түшкөн, суроолоруна жооп берген, зарылчылыкка жараша болот. Бирок сөз сүйлөгөндө эhtiyat кылыш керек. Өтө жумшак, өтө назик, адамды өзүнө тарта турган сөздөр болбош керек. Кулна qawlan ma'rufa. Каадалуу, орточо сөз менен кайрылыш керек. Аллах субхана ва таала пайгамбардын аялдары аркылуу ушул өкүмдөрдү жалпы адам затына жеткизди. Демек, бүгүнкү күндө биз Кур'ан-ы Каримден ушул эле бир аятты амал кылсак, коомчулукта ушул эле аятка амал кылсак, иншалла, коомчулукта бузукулук жоголо баштайт иншалла. Бузукулук, зина, фахаши, оряни, жамандыктын бүт бардыгы Кудай буйруса жоголот. Ушуга эле кыздарыбыз, аялдарыбыз, келиндерибиз бекем болсо, эркектер да ушуга бекем болсо, көзүн сактап, өзүн сактаса, иншалла коомдо өзгөрүү болот. Коомдо иншалла уяттуу адамдар пайда боло баштайт. Уяттуу адамдар пайда боло баштайт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субхана ва таала
Peygamberimizin ayallara bergen hükümde ya nisa'en nebi lestunne ka ahadin minen nisa'in ittaqaytun. Ey Peygamberin ayalları, sizler başka ayallar siyahtı emessinger eger Kudaydan korksaňar. Fala taqza'na bil qawl. Gördüňermi? Jumşak, jılmayu, josun nazik sözler menen gaýryl bagla. Fayatma'allazi fi qalbihi marad. Yüreginde doğrusu barlar, jaman oy fikirge gelip kalbasın. Ve kulna qawlan ma'rufa. Jana hak sözdü, tuğra jol menen, adep ahlakı menen, akıl menen jetkizgile degen söz. Zaraçılık bolganda ayallar menen süreşken, birok ayallarının süreşken uçurlary köpçülüğü Peygamberimizin doğrunda, Peygamberin ayalları hicapın arkasından, pardanın altından, dualın altından süreşken. Bunda bilip alış gerek. Betme-bet emes, Peygamberin ayalları menen süreşkende alar ne? Hicapın altına, pardanın altından, dualın altında türk süreşken. Bul oşolday uyattu ayallardan kadir barkı bolot. Anar kim görgenge akысы jok, köre albayt dile. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala oşonty pardanın arkasından süýleseňer dele, dualın altından süýleseňer dele, ne kıla? Ehtiyat bolgula. Ehtiyat bolgula. Munday sözleri süýlebegile dep Allah subhanahu wa taala eskertdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayalları anday süýlebeyt dile. Anday süýleşip mümkün emes. Birok Peygamberimiz ayallar arkaly ne kılatat? Haýr aýtabys jalpy ayal zatyna. Jalpy ümmetin ayal zatyna Allah subhanahu wa taala talim berip atat. Demek uyattuluk hayattan başlalat, üýden başlalat, pardadan başlalat, sözünden başlalat. Adam uyattu eken sözünden bilesin, anın pardasından bilesin, anın kiyiminden bilesin, ahlakından bilesin. Muna şol ummahatul müminin, alar ümmetke ene bolgan insanlar, alar uyattu adamlar bolgan, alardyň ýürümi, turumy, kiyimi, hijaby büt bardygy biz üçin ne bolgan ülgü bolgan. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala sizler başka ayallar emsiýatdy emessiňer, sizler başka ayal siýatdy emessiňer, in taqaytunna fala taqza'na bil qawl fayatma'allazi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa degen ayat düşürgen. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke.